дуа кылуу, башкача айтканда Кудайдан бир нерсени суроо, өтүнүү, тиленүү бардык эле диндерде кездешкендей, мусулманчылыкта, исламда да кездешкен аябай кызыктуу мотив. Мунун айланасында сөз кыла турган көп нерсе бар, көп жагдай бар, биз билип алышыбыз керек болгон, бирок бир чекеден келе турган болсок, бүгүн канткенде биздин дуабыз кабыл болот же дуабыз кабыл болбой калса эмне үчүн кабыл болбой калып атат деген суроолордун айланасында бир аз сөз кылып көрөлү. Негизи жеке тажрыйбаңызда башыңыздан өтсө керек, мисалы менде өткөн. Молдолордон угуп калышыбызга караганда, мечиттерде айтылган маселелерде, мечиттеги китептерде мисалы могул адамдардын дуасы сөзсүз кабыл болот же мынтип дуа кылсаң, бул моментте дуа кылсаң кабыл болуш ыктымалы аябай жогору же сөзсүз кабыл болот дегенге окшогон критерийлер бар. Так ушул критерийлерди сактап туруп дуа кылсам, демек мен сураганым Кудай дароо мага балча айтып бере коет экен деген түшүнүккө кабылдым. Мисалы, убагында көп дуа кылдым, дуаларым кабыл болбоду, жооп келбеди мындайча айтканда. Анан ойлоно баштадым бул туурасында. Негизи Кур'ан-ы Каримдин негизинде сөз кыла турган болсок, Кудай Таала өзүнүн пенделерине кан тамырынан дагы жакын, жана сен дуа кылсаң, мен сени угам, мен сага жооп берем деп айтат. Бул жактан шек жок. Бирок ошол эле учурда биз кылган дуаларга эмне үчүн жооп келбей калат же орундатылбай калып атат дей турган болсок, бул нерсени тактап алыш керек. Негизи мусулман маданияты калыптанып келе жатканда бир топ ритуал калыптангандай эле дуа ритуалыбыз да, дуа түшүнүгүбүз да калыптанган экен. Бул калыптанган туура дуа кылуу түшүнүгү боюнча 3 этаптуу дуа кылыш керек болчу. Туура дуа кылууда. Бул биринчиси истидат дуасы, экинчиси хал дуасы, үчүнчүсү кал дуасы. Башкача айтканда истидат бул жөндөмдүүлүк, талант, шык деген сөз. Бир киши дуа кыларда эмне сурап жатса, ошол сурап аткан нерсесин кабыл ала турган жетиштүү деңгээлде өзүнүн шыгы, таланты, жөндөмдүүлүгү болуш керек. Болбосо муну өнүктүрүш керек деген сөз. Мисалы, ырчы болушту суранып тилөөдөн алдын башта ырчылыкка байланышкан билимди алыш керек, консерваторияга барыш керек, жакшы окуш керек, сабактарга жигердүү катышыш керек. Экинчи этапта хал дуасы бул кыймыл аракет менен кылынган дуа, башкача айтканда практика жүзүндөгү дуа деген сөз. Теорияда билимди алдык, жөндөмдүүлүктү өнүктүрдүк, билимди алдык мындайча айтканда. Муну эми практикага ашырыш керек, машыгыш керек мындайча айтканда. Тынбай, көп ырдаш керек, көп тажрыйба алыш керек. Анан мына үчүнчү этапта кал деген бул сөз менен кылынган дуа деп туралы. Мына ошондо бир мусулман катары, бир жакшы адам катары, Кудай, мени жакшы бир ырчы болушту насип кыл. Ырчы болуш мен үчүн пайдалуу боло турган болсо, мага, эли жериме пайда тие турган болсо, жаман жолго түшүрүп кетпей турган болсо, көп адамдарга зыян берип албай турган бир кесип боло турган болсо, мени ырчы кыл деп дуа кылса, Кудайдан кабыл болуп, анын айткан тилеген нерселери орундалып, насип болуп калышы кем эмес. Бирок дал ушул жерден дароо белгилеп кетчү бир жагдай бар. Бул 3 стадияны сактоо туура дуа кылуунун эрежелери дейли. Бирок ошол эле учурда кантип дуа кылыш керек, Кудайдан эмнени сураш керек деген бул башка нерсе. Башкача айтканда, ушул 3 эрежени так сактаганда дуада суралган, тиленген бардык нерселер сөзмө-сөз Кудайдан келе берет деген сөз туура эмес, тыянак туура эмес. Эмне үчүн? Анткени биз адамбыз, пендебиз, кээде туура эмес ката нерсени дагы сурап тилеп алышыбыз мүмкүн. Бул жаңылбасам, Кур'ан-ы Каримдин Нахл сүрөсүнүн 11-аятында айтылат. Адам туура нерсени дуа кылып сурагандай эле, туура эмес нерсени дагы дуа кылып суралышы мүмкүн. Адам бир аз шашма келет деген мааниде бир аят бар. Мисалы, бирөө акча сурады дейли. Мени бай кыл, аябай көп акчам болсун. Бирок билбейт, эртеңки күнү ал көп акча, эгер көп акчалуу болуп кала турган болсо, ошол акчанын жүзүнөн, ошол акчанын айынан жаман жолго түшүп кетиши мүмкүн, көптөгөн адамдарга зыян берип алышы мүмкүн, колу коңшудан жаман көрүнүшү мүмкүн, туугандардан узакташып кетиши мүмкүн, үй бүлөсү бузулуп кетиши мүмкүн, өтө жаман жолдорго түшүп кетиши мүмкүн, билбейбиз. Андыктан дуа кыларда жанагы 3 этапты туура сакташ керек, бирок ошол эле учурда Кудай, жаңы бир кандайдыр бир ишке аттанып жатасыз, бир бизнес баштап атасыз, же бир окууга кирген атасыз. Бул кесибим же бул баштап жаткан ишим мага, менин айланамдагыларга, эли жериме пайдалуу боло турган болсо, бизди түз жолдон адаштырбай турган болсо, жаман жолго түшүрүп койбой турган болсо, мага насип кыл, буйрур. Эгер
андай болбой турган болсо насип кылба муну менден узак тут деп дуа кылган эң туурасы. Негизи бул дуа түшүнүгүбүздү биз намазда күнүнө бир канча ирет окуган Фатиха сүрөсүнүн аяттарында көрүүгө болот. Ихтина сыратал мустаким. Башкача айтканда бизди түптүз туура жолго түшүр. Бизди түптүз туура жолго багытта. Бул аяттын өзү түпкөр мааниси биздин дуа түшүнүгүбүздүн маңызын, түпкөр философиясын түздөн түз чагылдырып турат десек болот. Биздин дуаларыбыз демек кабыл болбой атышы, кээ бир нерселерни туура эмес кылып атышыбызга байланыштуу. Өзүбүздөн бир мисал берип келе турмусам, турмуштан бир мисал берейин. Кыз узатып, уул үйлөгөн бардык ата эне баласына той күнү дуа берет. Бактылуу болгула, илайым, эч ыйлабагыла, ынтымакта жашагыла, ийгиликтер коштосун деп. Бирок ошого карабастан бизде ажырашуулардын саны азайбай көбөйүп баратат. Өткөндө мен статистиканы көрдүм. Дээрлик 25% деп аткан 4 үй бүлөдөн бир үй бүлө ажырашып атат мисалы үчүн. Эмне үчүн? Негизи атанын балага кылган дуасы кынтыксыз кабыл болуш керек эле. Жанагы биз китепте окуган хадисте айтылган түшүндүрмөнүн негизинде. Ошол эле тойго мисалы мусапырлар келет узак жолдон. Мусапырдын дуасы мисалы токтоосуз кабыл болуш керек эле. Бүгүн мисалы үчүн геосаясий окуялардан мисалы өрнөк бере турсак, ошол эле Палестина же башка мусулман өлкөлөр, согуш болуп аткан өлкөлөрдө зулумдук көрүп атат. Бир топ зулумдукка кабыл болуп атат. Аялдар өлүп атат, балдар өлүп атат мисалы үчүн ракетанын бомбанын түбүндө. Ыйлап дуа кылып атат. Эмне үчүн дуалары кабыл болуп мисалы үчүн залимдер, башкача айтканда аларга зулумдук көргөзгөн, күч колдонгон начар адамдар эмне үчүн жер менен жексен болуп кордукка дуушар болуп атат. Демек, биринчи истидат дуасы башкача айтканда жөндөмдүүлүктү өнүктүрүү. Андан кийин өзүбүздүн кыймыл аракетибиз менен биз тилеп сурап аткан нерсенин пайдаланууна даярдашыбыз керек болчу. Балдарыбыз бактылуу болуш үчүн биринчи бактылуу боло турган деңгээлде окутуп, илим билимге ээ кылып, үй бүлө куруу деген эмне, адамдар менен туура мамиле кылуу деген эмне, каада салт деген эмне, кайсыл учурда эмне кылыш керек, кандайдыр бир уруш талаш, кризис чыгып кеткенде кантип жөнгө салып кетиш керек, кантип сабырдуу болуш керек дегенге окшогон нерселерди дүйнө таанымын кеңейтип тарбиялаш керек эле балдарды. Мына ошондон кийин гана Кудай эми баламды сага аманат, бактылуу кыл десек орундуу болмок. Кудум ошондой эле мусулмандар күчтүү болсун, баягындай кандайдыр бир кордукка дуушар болбосун, биз дагы адамча жашайлы деген нерсени Кудайдан сураштан мурда балким илим билимге басым жасаш керек. Илим билимге басым жасаса, ошол эле экономика өнүгөт, ошол эле аскердик коргонуу тактикалары, техникаларын өнүктүрүү мүмкүн, саясий түзүмүбүздү оңолтуу мүмкүн. Кыскасы, илим билим оңолсо бардык жааттан оңолуу, күчтөнүү болот. Бул табияттын мыйзамы. Ушул нерселерди орундатпастан туруп, бул жаатта истидат дуасы, хал дуасы, кыймыл аракет, практикабыз менен билгендерибизди ишке ашырып, анан эң акырында бир момун мусулман катары мечитке барып же үйдө намаз окуп, Кудайга жалынып жалбарып дуа кылсак, аябай жарашмак, аябай орундуу болмок, жүйөлүү болмок. Туура дуа кылууну, туура жашап өтүүнү, жакшы дурус бир адам катары жашап өтүүнү баарыбызга Кудай насип кылсын дейли. Мунун эмнени керектирсе, бул эмнени талап кылса ушуну кажыбас кайрат менен орундатууну бизге Кудай насип кылсын, күч кубат берсин. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман болуңуздар.